Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Бүгүн өтө турган сабагыбыз бүгүн биз кантип ссылка ачуу жана ошондой эле сүрөт боюнча дагы код жазууну үйрөнөбүз. Сүрөткө дагы карап көрөбүз. Эгерде убактыбыз болсо, сүрөт боюнча дагы код ачабыз. Анда эмесе биз өзүбүздүн биринчи папкабызды ачуулайлы. MyWeb деп биздики index. Мурунку сабагыбызда ушундай болгон болчу эле. Ушул боюнча эле катып турган. Эми biz breakfast kodundan açılıyoruz hoşa. Sizlerge ушундай болуп турулат, Sizler жакшылап көрүнүп жатат деген ойдомун. Анда эмесе биз биринчиден бул жака ссылка бөлүмүн ачып алышыбыз керек. Биз бул биринчи беттен экинчи бетке өтүшүбүз керек. Бизде азыр индекс бар. Биз жаңы бир бет ачышыбыз керек. Анын үчүн биз body'нын ичине жазабыз, билесиздер. Body'нын ичине код жазабыз. Body'нын ичине биз параграф менен код ачуулайлы. Өзүбүзгө ыңгайлуу болуш үчүн. Параграфтын ылдыр ачып алабыз дагы. Ушунун ичине код жазабыз. Мисалы, ссылканын өз негизи href менен жазылат. Сөзсүз түрдө код ачылыш керек. href. Бул жака биз эми өзүбүздүн бир ссылка бөлүмүн калтырышыбыз керек. Ал үчүн бизге кандай бөлүм калтырсак экен? Азыр биз бул жакты жаап алайлы башта. Bunun içine biz ссылка деп бөлүм калтырайлы. Ссылка. Окей. Эми биз bu href'in içine bir өзүбүздүн бөлүмүбүздү ачып алышыбыз керек. Биз мисалы бул жака avoid.html дейли. Avoid эми бул onAs дегенди түшүндүрөт. Ctrl+S сохранить этип бул жактан көрөбүз эми. Мына, көрүп турасыздар. Бул жака уже автомат түрдө ссылка бөлүмүн чыгарып берди. Эгерде бул ссылканы баса турган болсо, азыр башка бетке өтөт. Ссылка башка бетке өттү, бирок биз башка бетин азыр биз түзө элекпиз. Бул avoid деген HTML'ды азыр түзүп алабыз. Эми биз могул avoid HTML дегенди жаңы бир бетке түзөбүз. Же болбосо эгерде сиздерде папка боло турса, папканын ичине сохранить этсеңиздер болот, болбосо ушул бетке эле түзсөңүздөр болот. Мисалы, бул жака новый файл кылабыз. Новый файл. Бул жерге жазабыз avoid.html деп жазабыз. Бул жакка карап туруңуздар. avoid.html. Так, жок, мен адашып алдым. avoid.html. Сейчас. avoid.html. Эми биз бул avoid иштеди бул жакта. Эми көрөбүз. Ctrl+S. Ссылка уже ачты. Бирок ичинде эч кандай маалымат жок. Биз анын үчүн могуну көчүрүп алабыз. Doctype, могул body'ге чейин көчүрүп алабыз. Body'ге чейин көчүрүп алабыз дагы. Avoid'га салабыз. Avoid'га салып туруп, эми body'ни жабабыз кайра эле код менен. Body жабылды, эми HTML'ды жабабыз. Ctrl+S. Бул эми билесиздер, бул body'нин ичине код жазабыз, Анын үчүн биз эми h менен жазайлы. Же болбосо h1 менен onAs дейли. Биз жөнүндө маалыматта avoid onAs беребиз. Эми иштетип көрөбүз. Биз буну сохранить эттик. Биз билесиздер, биз могул индекске могул avoid'ты уже берип алдык. Биз avoid деген уже бөлүмүбүз бар. Эми ошону көрөбүз. Биз avoid'дын ичине могул doctype башына коддорду киргизип алдык. Эми ошону текшерип көрөбүз. Биз onAs деп жаздык бул жака. Ол ссылканы басса, уже onAs деген бөлүм ачылды. Уже кийинки автомат түрдө бөлүм ачылды. Эми биз onAs'ка биз стиль берип алабыз, билесиздер. Бул жака биз класс менен беребиз сөз түрдө. Класстан класска биз билесиздер, биз бул жака title деп өзгөрткөнбүз. Мына стилибизди көрсөк болот бул жерде. h3ге биз кандай title деп бергенбиз, же болбосо danik деп дагы берип алганбыз. Жок, бизге title деп эле берипбиз, бул жака. Биз avoid'дун ичинде title. Эми көрөбүз. Бул автомат түрдө өзгөрдү. Мындай болуп, мисалы. Мындай болуп, уже автомат түрдө өзгөрдү. h3 менен жазып алдык и классты бердик. Эми ушунун алдына дагы узунураак болуш үчүн, мисалы, параграф менен эле жазайлы. Параграф менен бизге дагы код керек.
Параграфты билесиздер, ичине биз маалыматты ошо нерсени жазабыз. Биз индекстен алып көрөбүз. Индекстен моуну эле алып көрөйүн, сиздерге узунураак неме болуу үчүн. Aboyt'го ушунун ичине таштайбыз. Ctrl S текшерип алабыз. Уже текстибиз жазылды. Биз буну параграфты кайсы менен жазып алып көрөлүчү. Просто так. Justify нормал. Аха, жакшы эле. Эми Aboyt'го көрөбүз. Сиз чоң айтып алайын. Монда алайын, сиздер көрүнүш үчүн. Эми мунага көңүл бурсаңыздар болот. Мисалы мен азыр индексти ачтым. Индексти бизде могу ссылканын ордуна onAs деп жазайын. Бул жака дагы onAs деп белги берип көрөйүн. onAs деп көрөбүз. Эми мына жерде көрдүңүздөр. Башына сайттын башына ссылка пайда болду. onAs деген басса автомат түрдө мына onAs өзү биз жөнүндө маалымат бар. Эми ушул Aboyt'ун ичине, Aboyt'ун ичине биз кайра артка кайта турган клавиатура мындай ссылка коюшубуз керек. Ал үчүн бизге href менен эле кайра эле код коюп көрөбүз. Мисалы, бул кодду байдын ичине жазат, билесиздер. Байдын ичине. Биринчи роластарда өзүңүзгө ыңгайлуу отуруп. Код ссылка ачыш үчүн сөз түрдө href бул жагын жаап алабыз. Автомат түрдө жаап берет. Бул жака эми главная деп жазабыз, Главная деп жазабыз. Так, главная, башкы бет да, кыргызчасы. Главная. Эми көрөбүз, иштетип көрөбүз. Мына главная деген бөлүм чыкты, бирок биз буну бассагыз иштебейт, потому что биз могул ичине ссылка коюп койдук. Бул ссылканы билесиздер, index.html, билесиздер. Index. Биз кайра башкы бетке качыбыз керек да, мына index.htmlга берди кайра. Ctrl S. Көрөбүз. Главнаяны басса уже кайра өзүбүздүн биринчи бетибизге кайтарды. Ал эми onAs'ты бассак уже могул Aboyt'го уже автомат түрдө өткөрдү. Главная бассабыз и onAs'ты бассабыз уже бул жактан автомат түрдө ссылка коюп алдык. Эми биз кийинки дагы бир ссылка иштете турган болсок, сөз түрдө href'ти ачыбыз керек да. Мисалы, башка бир сайттын ссылкасын кое турган болсоңуздар, мисалы, кайра эле href менен жазабыз, билесиздер. Href мисалы кодду жаап алабыз да, мындай өзүнүн, мисалы, другой сайт кылайлы. Мисалы, башка бир сайтта. Другой сайт. Сайт делди. Ctrl S. На другой сайттан чыкты. Бирок муну басса иштебейт, потому что биз ичине ссылка коюп койдук. Ссылканы ушул жерге коебуз. Биз мисалы Google көрөлү, google.com мисалы. Азыр иштетип көрөлү. Google'ду, ушу Google'дун ссылкасын тияка коюп көрөлү. Google'ду алдык, эми могул жерге таштайбыз. php www.google.com эми көрөбүз, иштетип көрөбүз. Сохранить эттик. Другой сайт дегенди басса уже Google'га өтүп кетет автоматты да. Көрдүңүздөр, мисалы, главная и другой сайт. Мисалы, www алып деле койсо болот, бул phps менен эле иштей берет. Иштетип көрөбүз. Кылабыз. Другой сайт. Уже Google'га автомат түрдө өтүп кетти. Главная басса уже биздин өзүбүздүн биринчи index.html'га кайтат, onAs'ты басса ушуга кайтат, а другой сайт басса ошо башка Google'дун өзүнө өтүп кетет. Бул жерде мисалы башка бир сайттын ссылкасын калтырсаңдар болот, ошо калтырсаңдар болот. Анан ошондой эле дагы бир нерсе, мисалы, мына жерде байкасаңыздар, мисалы азыр мен другой сайт деген бассам, бул мына сайт вообще жоголуп кетет да, мисалы. Другой сайт десем, неке, ошонун өзүндө эле айлантат, примерно кылдырайын да, неке. Уже азыр биз артка кайтып, анан кийин өзүбүздүн бетибизге өтүп атсам, Aboyt.html'га. Мисалы, мына другой сайтты бассам, ошонун ичинде эле Google'га өтүп атат да. Бизге андайдын кереги жок. Мисалы, биз анын үчүн биз target blank деген бир код ачып алышыбыз керек. Бул мындай жактан башка, мисалы, автомат түрдө бул жака өтүш керек. Google'дун өзүнө үчүн мына бет калышы керек бизге. Мына бет калышы керек, потому что бул жоготуп албашыбыз керек да. Ошон үчүн бизге сөзсүз түрдө могул жерге target blank деп жазып алабыз. Анын үчүн бизге болгону сиздерге код мындайраак көрүнүш үчүн, мындайраак кылайын, сизге кеңирээк көрүнүш үчүн. Бул жерге биз target blank деп ачып алабыз. Target булака blank деп коебуз. Неке? Target көрүп турасыздар, и blank деп. Өзүнө blank да дагы бир эки түрү бар, бирок биз аны
пока что колдонбойбуз, аны биз кийинчерээк иштетебиз. Мен силерге азыр Target Blank'tan өзү кандайдыр бир немесин айтып берем, кандай кызмат аткарат. Ctrl-S сохранить еттик, эми примерно көрөбүз. Сохранить еттик, другой сайтты кылсам, мына көрүп турасыздар, уже башка бетке өткөрүп берди. Мына сайтыбыз өзүбүздө калды. Жана Target Blank'ты кошпогондо ушул сайттын ичинде эле айланып, өзүнүн мына сайтыбыз жоголуп кетти. Эми другой сайтты басса уже автомат түрдө башка, мындайча айтканда, башка ссылка ачып берип атат. Бул жаккачы башка другой бетти ачып берип атат. Главный басса өзүнүн бетин ачат, онун асты басса ошо ачат, другой сайт басса уже башка бетке өткөрүп атат. Сөзсүз түрдө Target Blank'ты колдонуңуздар, мен силерге совет берем. Target Blank'ты. Эми биз кийинки кодубузга өтөлү. Так, кийинки кодубузга өтөлү. Другой сайт мол. Эми силерге мындай болсун, мындай кылып коеюн. Ар бир код мындай өзүнчө. Ал уже эгерде ссылка ача турсаңыздар, href кылып туруп эле ссылканы бөлүп, бул жана атын жазып коебуз, болду. Эми биз кийинки дагы бир кодубуз бул телефон номерди кылып көрөлү. Анын үчүн сөзсүз түрдө a колдонобуз. href ссылканыкы ушундай да, href азыр href бул жака биз бул жагына эле кайра эле кодду жапсак, бул автомат түрдө чыгарып берет. Эми бул жака биз мисал телефон номерди жазайлы. Звоните. Ну, примерно звоните деп туруп, кандай алсак экен, примерно 8916 ушундай номерди жазайлы, же болбосо 996 деп өзүбүздүн номерибиз. Эми ушуну копировать этип алабыз, автомат түрдө эле копировать этип туруп. Эми бул жерге өзүнүн коду бар. Телефон номердики өзүнчө, mail поштанын өзүнчө бир коду болот. Бул жака сөзсүз түрдө tail деп жазабыз англисче. Tail белги болуп туруп, буну берип алабыз. Азыр силерге код кичине мындайраак болушун, мындайраак көрсөтөйүн. Tail деп туруп, мынакей звоните. И бул жака кошулуп жазылды. href. Tail деп эле жазып туруп, бул телефон номер, мынакей. Мындай болуп түшөт да бул жака. Мындай болуп түшөт. Бул жагы бул уже неменикин белгиси. Текшеребиз эми. Мынакей звоните деген турат. Ушу звонитени басса, автомат түрдө эгерде телефон версияда кире турса, автомат түрдө телефон номерине түшүп калат. Ал эми азыр менде ноутбукта бул уже CMO'ге автомат түрдө доступ берип атат. Анын үчүн менде ноутбукта билесиздер, анча неме эмес. Телефонный, компьютерный, телефонный версияда буну басса, автомат түрдө жанагындай телефон номери автомат түрдө ушул жазылып калат. Же болбосо могул жерге просто звонитени бассаңыз эле могул телефон номери түшөт. Просто өзүңүздөр тест кылып тагын көрүңүздөр, мен силерге бир түшүнүктүү болушун ушундай эле кылып жаздым. Эми биздин кийинки кодубуз бул почта. Поштага дагы сөзсүз түрдө менен ачып алабыз кодду. href. Силерге мен мындай түшүнүктүү болушунда коддорду бөлүп атам. Кааласаңыздар бөлбөй деле, мындай бири-бирине жанаша жазсаңыздар деле болот. href. Бунун ичине биз бул жана кайра эле кодду жаап алабыз дагы. Бунун ичине жазабыз. Мисалы, info веб-сайт кылып көрөйүн, түшүнүктүү болушун. Info website.com website.com. Эми info болуп калды. Бул жерде info болуш керек эле. Info. Ушуну көчүрүп алабыз дагы, копировать этип туруп. Эми анын ичине бундан өзүнүн коду бар. Бул жака биз mail.to деп жазабыз. Mail.to могул поштабызды таштайбыз кайра. Мынакей. Уже автомат түрдө түштү. Эми сохранить этип туруп, текшерип алабыз кайра. Мынакей, почта. Эгерде бул поштаны баса турган болсо, автомат түрдө уже почта бөлүмү ачылып кетет. Мынакей, уже ушундай бир бөлүмгө ачылып кетти. Поштаны үйрөнүңүздөр сөзсүз түрдө. Буну көрдүңүздөр главныйды. Дагы главный деген басса, бул он астка автомат түрдө түшүп калат. Ал эми он асты басса, автомат түрдө бул жака түшүп калат. Менин кичине убактым көрөйүн. Убакыт видео кичинекей дагы чозулуп кетип атыптыр. Мен коротко эле кылайын дедим. Ошон үчүн силерге тапшырма. Мен дагы bundan кийин дагы бир видео чыгат, сүрөт менен чыгат. Силерге азыр тапшырма, могул 10 астын ордуна, могул жерде билесиздер, могул кайсы бетте турат. 10 астын жанына, мына жака мен жөнүндө деп бир ссылка ачыңыздар. Бул жака. Именно ошого окшош туруп эле, мынакей, абон. Монун алдына эле уже ссылка жазып көтөрөсүздөр. Мисалы, href. Бул жага жаңы бир бет ачасыздар. Мисалы өзүңүздөрдүн атыңыздар болсун. Мисалы мен Danik.html коеюн дагы.
HTML кылып туруп бул кодду жабам, кайра окшош эле кыла бересиздер. Кодду ачсаңыз мындай, мисалы мен же болбосо мен жөнүндө деп коеюн, мен жөнүндө дейин. Уже ссылка ачышым керек да, мен жөнүндө. Ctrl S текшеребиз. Мен жөнүндө, эгерде ушу мен жөнүндө баса турган болсо, ушунун ичинде маалымат болуш керек. Жана биз абойтты кылдык го видеодо. Бул жаккан кайрадан бир жаңы бет ачасыздар дагы, ошондо иштейсиздер. Силерге тапшырма ушул болсун. Мен бүгүн видео кайра чыгарышка аракет кылам. Бул жакка уже биз сүрөттөр менен иштешип калышыбыз керек. Сөзсүз түрдө. Мына ссылкаларды үйрөнүп алыңыздар. Сөзсүз түрдө бул кандай колдонот? Ссылка. Бул уже биз ссылканы өттүк бүгүн тапшырмада. Ошол, буюрса бүгүн кечке дагы видео чыгарышка аракет кылам. Дагы тапшырма берем. Ошо тапшырмаларды аткарабыз. Күнүнө болбоду дегенде бир жарым саат же болбосо 15 мүнөттө сөзсүз түрдө убактыңыздарды бөлсөңүздөр, силерден тезирээк үйрөнөсүздөр.